4 gün. Мен бул күндү кечиримге арнагым келет. Кечиримдүүлүк бул бактылуулукка карай жол. Мен муну түшүнөм. Мен баарын кечирем. Жада калса мага калп айткан жана мени алдаган адамды кечирем. Мени ылдый түрткөн адамдарды кечирем. Мени сатып кеткен адамдарды кечирем. Эң күчтүү капачылыкты сен ишенген адамдарың, сен сүйгөн адамдарың сени сатып кетишкенде сезесиң. Мен алардын баарын кечирем жана алардан кечирим сурайм. Мен деле идеал эмесмин. Менин кылган иштерим деле ката болуп калышы мүмкүн. Мен туура деп эсептеген нерселер башкалар үчүн туура эмес болуп калышы мүмкүн. Мен түшүнөм. Мени эч ким атайын, тарымтайын деген эмес. Мени эч ким атайын, капа кылайын же сатып кетейин деген эмес. Балким ал ошол убакта туура кылып атам деп ойлогон. Мен баарын кечирем. Мен бул жашоодо эч кимди таарынткым келбейт. Бирок кээде ушундай болуп калат. Канча аракет кылсам дагы мен баарын кечирем. Бүгүнтөн баштап, ушул минутадан баштап мен баарын кечирүүчү адам болом. Адамдын эң маанилүү сапаты кечире билүү. Башка адамдарга ката кетирүүгө укук бербеген адам жалгыз каларын түшүнөм. Бул чындыгында эле ошондой. Мен өзүмдүн тагдырымды кечирем. Мага фортуна дайыма эле жылмайган эмес. Оор мезгилдер да болгон, кулап калуулар, ийгиликсиздер да болгон. Мен бирок баарын кечирем. Кулап калуулар мүнөздү курчутат, сабак болот. Мен кээде өзүмө ыраазы болбогонум үчүн өзүмдү кечирем. Бүгүнтөн баштап мен өзүмө таң калам, көбүрөөк мактайм өзүмдү. Өзүмө ыраазычылык билдирем. Эми эч качан өзүмдү капа кылбаганга аракет кылам. Ошо менен бирге жыйынтыкка жетиш үчүн өзүмөн талап кылам. Бүгүнтөн баштап мен өзүмө претензия койбойм. Менин үй бүлөм. Мен сени кечирем. Жашоодо сөзсүз боло турган оор минуталар үчүн, уруштар үчүн, түшүнбөстүктөр үчүн, таарынычтар үчүн. Түшүнүшү оңой эле келбейт. Аны багындырыш керек. Бири-бирине чыдамкайлык жана кечирүү жолу менен үй бүлөлүк бакытка жетсе болот. Мен силерди кечирем, менин досторум, менин коллегаларым. Мага туура эмес кылып атат деп ойлогон, мага калыс мамиле кылбай атат деп санаган моменттерим болгон жана мен силерге катуу таарынган убактарым болгон. Бирок мен эми түшүнүп атам. Туура жана туура эмес деген түшүнүк жок экен. Ар кандай көз караштар болот, ар кандай ойлор болот. Бүгүнтөн баштап мен силерди кечирдим жана ыраазымын. Менин өзүмдүн жолум бар. Силердин өзүңөрдүн жолуңар. Мен сени кечирдим, менин сүйүктүм. Сени менен таанышуу мени күчтүү, акылдуу жана чынчыл эркек кылды. Кээ бирде сен өзүңдү туура эмес алып жүргөнсүң, укпай каласың кишини. Ошентип мени капаланткасың. Бирок мен баарын кечирем. Мен силерди кечирем, менин партнерлорум. Дайыма эле силер өзүңөрдү жакшы алып жүргөн жоксуңар. Кээ бирде атайын жасап аткандай сезилген. Бирок мен мамиленин негативдик жагына көңүлүмдү топтой бергим келбейт, жөн гана кечирем. Мен күчтүү адаммын. Уламдан улам андан дагы күчтүү болуп баратам. Анткени башкаларды кечирүү менен жаңы күчтөрдү топтоп атам. Эми мен ошону түшүнүп атам. Мен өзүм үчүн сыймыктанам. Мен силерди кечирем, менин устаттарым. Мен силерди кээ бирде күнөөлөгөн үчүн, силер жөнүндө кээде жаман ойлогонум үчүн кечирим сурайм. Кээ бирде мага силер туура эмес кылып аткандай сезиле берчү. Ар бир адамдын өзүнүн түшүнүгү, өзүнүн принциби бар. Мен силерди кечирем, силер да мени кечиргиле. Ушул минутадан баштап мен баарынан кечирим сурайм. Силер дагы мени кечиришиңерди мен өтө каалайм. Мен силердин каалаганыңардай дайыма эле боло албайм. Кээ бирде эмнени айтам, аны аткара албай калам. Мен билем, мен идеалдуу эмесмин жана өзүмдүн кыялыма туура келгендей иштерди кээде аткарбай калам. Мени кечиргиле. Мен да силерди кечирем. Мен өзүм кечириммин. Ушул минутадан баштап мен баарын кечире алам. Мен муну чын жүрөгүмдөн жасайм.
Менден сүйүү жана сыйлоо ойгонуп атат. Мен баарын кечирем. Сүйүү бул адамдын кемчилигин билсең да, ага карабастан сүйүү экенин мен түшүнөм. Энелик инстинкт, аталык инстинкт дагы сүйүү болуп эсептелет. Анткени ата-энелер балдарын дайыма кечирет жана таарынууларга чыдайт балдарына. Мен муну сезем жана баарын кечирем. Кимди сүйсөм, кимди бааласам. Огудай, менин кээ бирде жасаган күнөөлөрүм үчүн кечирим сурайм. Мен билем, жашоодогу бардык жакшылар сенден, бардык жамандар менден. Мени кечир жана мени туура жолго сал. Жакшы адамдар менен гана жолуктур. Мага билим жана акылмандуулук бер, туура чечим чыгарганга. Мен билем, жинленүү менен таарыныч мени талкалайт. Ошон үчүн мен кечиримдүүлүк менен Кудайдан диленүүчүлүктү тандап алдым. Жаңыланыш үчүн. Мени кечир, менин алсыздыгым үчүн, менин күнөөлөрүм үчүн. Секунд сайын мен сонун болуп баратам. Бул сөздөрдү улам-улам кайталайм. Күндөн күнгө менин жашоом жакшы болуп баратат, анткени мен кечире алам. Мен билем, жашоодо идеалдуу адамдар жок. Ошон үчүн идеалдуу болуп жүрүүгө үмүттөнбөш керек. Ошондой адамдарга ишенгендерди кыйынчылыктар, кулап калуулар, жалгыздык күтүп турат. Мен адамдардан чындыкты сүйлөштү күтө албайм. Эгерде кээде мен калп айтып жүрсөм, мен бирөөлөрдүн кечиришин сурай албайм, эгерде өзүм кечире албасам башка адамдарды. Бул жашоодо эч убакта калп айтпаган, эч убакта алдабаган, эч кимди капалантпаган, эч кимди таарынтпаган адамды таба албайсың. Мен деле андай адам эмесмин. Ошон үчүн мен адамдардан жок нерсени күтө албайм. Мен баарын кечирем. Силер да мени кечиргиле. Бүгүндөн баштап мен кечире алган адамга айланам. Мен сени кечирем, менин тагдырым. Огудай, сен дагы менин күнөөлөрүм үчүн кечир.